Assalamu alaikum urmattu. Bizden hükümet başçısı jana Jogorku Kengештин депутаттары. Men Досматов Мурзабек, Россия Федерациясынын Москва шаарында эмгек мигрантымын. Бүгүнкү күнгө чейин мен бир нече жолу соц тармактар аркылуу видео кайрылуу кылып президентке чейин айткан элем. Биздин Москвадагы мигранттардын жалпы эле Россиядагы мигранттардын эң негизги көйгөйү бул регистрация маселеси депчи. Бирок эч ким көңүл бурган эмес ушул малга чейин. Мына бүгүн пандемиянын шылтоосу менен мигранттардын абалы эми чындап ыйлай турган абалга келди. Бүгүнкү Москва мэриясынын өкмөтү токтом чыгарыптыр. Мунун негизинде эгерде мигрант жашаган жеринде, фактически жашаган жеринде каттоодо турбаган болсо, ошол учурда текшерүүгө кабылган болсо, автоматтык түрдө протокол түзүлөт, 4000 сом штраф салынат. Россия Федерациясынын мыйзамдары боюнча мигрантка 1 жылдын ичинде 2 жолу административдик штраф салынган болсо, экинчисинде автоматтык түрдө выдворение болуп Москвадан Россия Федерациясынан 5 жылга чейин чыгарылат. Бул деген сөз мына эми ушул учурларда Кыргызстандын жарандары автоматтык түрдө мишенге түшөт деген сөз. Мурда башка мезгилдерде кармалган болсоң, каттоодо турган эмессиң деген претензия койгон болсо, конокко келдим деп шылтоо айтат элек. Азыр уже конокко келдим дей албайбыз. Анткени пандемия учурундагы чыгарылган токтомдор, мыйзамдардын негизинде жашаган жеринен башка жерге чыгыш үчүн атайын пропускалардын негизинде гана уруксат берилет. Бул деген магазинге чыктым дегичең, азыр уже милицияга колго түшөсүң. Потенциалдуу түрдө сен уже 4000 сом штрафка түштүң деген сөз. Ошондуктан урматтуу биздин өкмөт жетекчилери, миграция кызматы, элчилик жана ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттары эртең эмес, бүгүндөн баштап силер катуураак киришип, бизди бул жерде жүргөндөрүбүздү мыйзамдаштырып бергенге аракет кылышыңыздар керек. Бул кандайча болот? Мисалы, мен бул жерде каттоого турушум үчүн квартиранын ээси менен сүйлөшүшүм керек. Ал эми квартиралардын ээлери бул жерде эч кимди каттоого коюшпайт. Аренда платасын алып жаткан болсо дагы, башка кылган болсо дагы эч качан көнүп регистрация кылып бербейт. Болот өтө мизерный сумма. Жөн эле мындай математикалык эсеп менен алып көргөн болсок, азыр Россия Федерациясында, анын ичинде Москвада түрдүү божомол эсептер менен где-то 700 000 кыргыз жараны бар экен. Кыргызстандыктар. Анын ичинен бир 100 000 паспорт алгандар болсо, дагы 100 000 РВП же ВНЖ менен жүргөн болсо, 500 000 адам калып атат. Ошол 500 000-дин ичинен где-то бар мындай кошумчасы менен айтканда бир 100 000 регистрация бар болгон болсо, 400 000 адам регистрация болгон жеринде жашабайт. Биздин регистрациялар кандай? Көпчүлүктүкү хостелдерге жазылган регистрациясы. Ал хостелдерди өздөрү барып көргөн дагы эмес. Ал жерде эч ким жашабайт. Жашаган квартираларыбызга баягы жана эле айтканымдай каттоого алышпайт. Ошондуктан ушул көйгөйдү силер чечип беришиңиздер керек. Бул биздин күнөө эмес. Биз кана эле ошол квартиранын ээси бизди регистрацияга коюп берген болсо, биз сүйүнүп эле жашамакпыз. Булар өздөрү каалабайт, бирок виноват ким? Виноват мигрант. Ушул маселенин үстүндө иштеп беришиңиздерди суранат элек. Эгерде сиздер көңүлгө албай турган болсоңуздар, эми мен чындыгын айтып коеюн. Эми ушул 400 000 адам аэропортко барат ошондо. Ошондо кантесиздер, урматтуулар? Ошого жеткирбестен аракет кылышыңыздар керек. Ушул күнгө чейин биз көпчүлүк аэропортко баргандарды жаман көрдүк, койгула, сабыр кылып тургула, өкмөттү туура түшүнгүлө
деген кайрылууларды айтып жаттык. Эми биздин өзүбүздүн дагы абалыбыз оор болуп калды. Урматтуулар, ошондуктан бул маселенин үстүндө терең иштеп, бүгүндөн баштап тиешелүү органдар менен сүйлөшүп Россия Федерациясын, керек болсо президенттик деңгээлде чейин ушул биздин маселени чечип бериңиздер. Бул эми чындыгында мигранттарды кече мындай шайлоонун алдындагы окшоп калп эле көпчүлүк депутаттар популисттик көз караш менен чыгып алып, ана биздин мигранттар талаада калды, тиги бу деп бакырып калдыңар эле. Мына эми көрөсүңөр. Эгерде эми биздин суранычтарды аткарбасаңыздар, шайлоодо келатат, шайлоодо дагы сүйлөшөбүз. Андан тышкары биз мажбур болуп көчөгө чыккан болсок жакшы болбойт. Бул коркутуш эмес, бул эскертүү. Биздин акыбалыбыз ушул күнгө, ушул абалга жеттик бизчи. Дальше некуда. Ошондуктан урматтуулар, биздин маселени чечип бериңиздер. Силерден үмүт кыламын, биздин маселени оңуна чечип берет деп, аракет кылат деп. Migrantar tышта жүргөн кечиргиле, о кечиргиле, биз силердин эстейбиз шайлоодо элең. Көл күтөт, көк мөлдүр, милмилдеген, жол күтөт, көп сырларын эл билбеген, элет күтөт ардыңардан утур карай, илинип комуз күтөт чертилбеген, карынын кеби күтөт айтылбаган, таластын суусуң агат шарпылдаган, баттендин гүлзарлары күтүп эми, алайдын тоозу жатат да калкылдаган, бүлбүлдөп күйүп турган билик сыңар, мергенден жараталган кийик сыңар, бай кыргыз, кедей кыргыз, орто кыргыз, баары бир кыргыз сыңар, ыйык сыңар. Эл багып, жерди багып жигер менен, узарып учугубуздай силер менен, үйүнөн алыс жүргөн мекендештер, биз элбиз, биз өлкөбүз силер менен, көр тирлик басынса да бел жеңерден, бирдикте бүттүшүктү жеңсеңерден, күн келер улуу мекен кура турган, айланып ала тоого